Туғандар, ассаламу алейкум. Дагы бир үрөй учурган жол кырсык Матиз менен Фит үлгүсү бетме-бет кагышкан адамды араң эле алып чыгып жолго жаткызып койгонун көрүүгө болот. Кырсык Жалал Абад менен Өзгөндүн Ош Пишек жолунда катталган. Камчыбек Ташиевдин оң колу Эду Кайманат менен таанымал Элдар Жакыпбеков камакта кандай шартта кармалууда? Автобуста бутун көтөрүп отурган бул кызга ата-энеси оронгонду үйрөттүр, бирок тартипти үйрөткөн эмеспи деп комментарий жазышууда. Тажикстанга өтө чоң апат келди. Жамгыр өтө каттуу жаап, Тажикстандын көптөгөн жерлерин сел алып кеткенин көрүүгө болот. Ушулар жамаша дагынтар түрмөгө видеонун астынан үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана силер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көлдө жаш жигит сууга чөгүп каза болду. Кечээ 11-июлда Түп районунда 19 жаштагы жигит көлгө чөгүп каза болду. Бул тууралуу күбөлөр кабарлашты. Ал эми Ысык көл ОИП тастыктаган маалыматка караганда 11-июль күнү саат 14:00 чамасында милицияга бир адам көлгө чөгүп кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу жөнөтүлгөн. Жеринде жүргүзүлгөн текшерүү иштеринин жүрүшүндө сууга чөгүп каза болгон адам 19 жашта экени аныкталган. Өлүмүнүн себеби тактоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган, бирок маркумдун жакын туугандары экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Учурда бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак турмуш кечи. Тажикстанда катуу сел жүрдү. Социалдык тармактарда тараган видеолорго жана күбөлөрдүн маалыматына ылайык, Тажикстандын Сооди облусундагы Дарк айылында катуу сел жүрдү. Табигый кырсыктын кесепетинен турак жайлар, жолдор жана башка инфраструктура жабыркаганы кабарланууда. Учурда келтирилген зыяндын көлөмү жана жабыркагандар тууралуу расмий маалыматтар такталууда. Буга чейин Тажикстандын гидрометеорология кызматы аймакта нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү коркунучу жогору экенин эскерткен. Булак Сереп ТВ. Ысык көлдө белгисиз ак зат эс алуучулардын тынчсыздануусун жаратты. Ысык көлдүн Чолбон Ата шаарында пляждардын биринде көлдүн жээги булганганы айтылууда. Эс алуучулардын айтымында жээк жана көлдүн суусу ак түстөгү жабышкак белгисиз зат менен капталган. Чолбон Атадагы ысык көлдүн жээги кандайдыр бир ак идишкек массага урулуп калыптыр. Сууга түшкөндөн кийин дене бүтүндөй жабышып, ал затты жууп кетирүү кыйын болууда. Андан тышкары жээктен керосиндин же күйүүчү майлоочу материалдардын keskin жыты келип жатат деп наразы болду эс алуучу айым. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Туулган күндү белгилөөдө тортто ысырап кылган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Видеодо жаштардын бири-бирине торт сүйкөп жатканын көрүүгө болот. Айрым колдонуучулар муну көңүл ачуу катары кабыл алышса, башкалары азык-түлүктү ысырап кылуу туура эмес экенин белгилеп, сын пикирлерин жазышууда. Окуянын качан жана кайсы жерде болгону азырынча такталган жок. Кошкордо чет өлкөлүктөр гана тамактанса болот делеген кафедеги окуя коомчулуктун талкуусуна түштү. Жергиликтүү тургундардын бири кафеде болгон жагдайды видеого тартып социалдык тармакка жарыялады. Анын айтымында кызматкер бул тамактануучу жайда чет элдик жарандарга гана кызмат көрсөтүлөөрүн билдирген. Мындай жоопко таң калган жергиликтүү тургун видео аркылуу коомчулукка кайрылып, өз жеримде жакшы кафеге кирип тамактана албай калдымбы деген суроосун узаткан. Видеонун автору буга чейин чет өлкөдө жашап, мекенине келгенде мындай жагымсыз жагдайга туш болгонун айтып, өз наразычылыгын билдирди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары
Баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса энеңдин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Ошентип айтпады, бар чыгарып биз кыргыздарды бияка обслуживать этпейбиз. Бүткүлө мен деген олар тамак жасап берип бүткөндөй ана. Жок, кирсем кыргыздарга тамак жок дейт. Только иностранецтерге эле тамак бар экен. Для них есть вот сейчас, а для меня еды нет. Можете не снимать, пожалуйста? Я себя снимаю. Позовите администратора. Жок бизде только башка улуттарга эле бар. Представляете, как мне обидно? Вот представьте, каково мне сейчас. Мен өз жеримде жакшы кофейня таптым, хочу сесть. Силердин оюңар боюнча кандай кылат элеңиз? Мейлигиле деп чыгып кетейинби? Анткени силер аларды көңгөнсүңөр да, алар өзүнүн укугун коргошпойт да. Ошон үчүн силер деп эле баарынашпайсыз. Эмнеге кыргыз элим өзүнүн жеринде кафеге келип таза жерден тамак жей албайт? Мен да булар жегенди мисалы жегим келип атат. Бир порция, неужели силерде бир порция тамак жок? Канча? Жок, сиз мага бүт деп айткан жоксуз да башында. Сиз просто сизге тамак жок деп койдуңуз го. Сиз башында мага, потому что мен өзүм укумду коргой алам. Я знаю свои права. Башка адамдар коргой албайт, булар да ушинтип эле кетирип коюп турбайсыңыздар. Бул кандай түшүнсө болот? Администратор жок, управляющий жок. Өлкөдө жашап, ушул жерге келип, мен ушундай болгуш мен үчүн настолько обидно. Булардан заказ алып, меню менен заказ алып атасыңар, мага болсо эчтеке жок деп койдуңар. После ссор, после всех остальных мне дали меню, дали возможность заказать. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Молитесь, пожалуйста. Аяқты плажында 18 жаштағы жігіт көлге шығып кетіп қалбай жатады. Кеңсеңіздер өздеріңіздерге қарап жақындарыңыздарды құттықтап аман-есен кетіп жақсы ес алып кетіңіздер. Өзіңіздерді жақындарыңыздарға аласың. Аман қойсын. Бәріңдер сияқты қырсық па? Не деген жақындар сарқана алып көрге түсті.